өтө тездик менен бүтүрүп бериш керек. Электр энергияны азыр рейстин балдары келет. 23 июлда жааган нөшөрлүү жаандын кесепетинен Баткен районундагы суу башы аймагынын Карабулак айылына сугат суу жеткирүүчү канал сел калдыктарына толуп, суу берүү убактылуу үзгүлтүккө учураган. Учурда канал толугу менен тазаланып, бузулган тилкелери калыбына келтирилди. Натыйжада сугат суу үзгүлтүксүз берилүүдө. Селдин кесепеттерин жоюу иштери Лейлек районунан атайын техникалар тартылып, жолдор сел калдыктарынан тазаланууда. Өзгөчө кырдаалдар кызматы жана тиешелүү мекемелер жеринде үзгүлтүксүз иш алып барууда. Бардык оңдоо жана калыбына келтирүү иштери жакынкы 10 күндүн ичинде толук бүткөрүлүшү күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Карабулак айылынын так ортосунан өткөн негизги селкетүүчү сайга Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бир бульдозер атайын инженердик техникасы тартылып, бүгүнкү күндө жумуш башталды. Сайларда эрозияга учураган жерлерин калыбына келтирүү жумуштары жүрүүдө. Азыркы этапта суу башы айыл өкмөтүнүн аймагында селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Тиешелүү кызматтар инфраструктураны калыбына келтирүү жана коопсуздукту камсыздоо боюнча иштерди жүргүзүп жатышат. Биз 5-6 базар күнү понедельник 4 күндөн бери тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Айгүл ташка кеткен жолубуздун жууп кеткен жери бар. Эмнеге бүгүн кечик жасап атабыз? Эмне дегенде Карабулак айылынын коктусунда агып аткан суунун каналды жууп кеткен да. Ошонун кесепетинен каналдагы суу деген бул сайга түшүп, бүгүнкү күнгө чейин ушул жолду жеп турган. Аны деген биз бир 30 метрге, 20 метрден 30 метрге жакын каналды жеп кеткен үчүн биз ал сууну башка жака буруп, сайга тыштап, каналды кол менен жасап, андан кийин каналдын астындагы күчөтүп, суу кайра каналга тыштагандан кийин бизде мүмкүнчүлүк болду бул сайга түшкөнү. Mana опять сел. Mana сел. 23 июлдагы нөшөрлүү жаандан улам Баткен районунун бир катар айылдарында сел жүргөн. Мындан улам тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Шарлот Эшматова, Жанболот Шакиров, жаңылыктар. Бүркүңүдөн ham көп келди.